Акылбек Азаматов 30 жашта. Ал үй алууну көздөп бүгүн Ош шаардык мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасына келди. Адистер каарманыбызга турак жай алуунун жол жоболорун түшүндүрүп беришти. Айтымында башка компанияларга караганда муниципалдык ипотека салып жаткан үйдүн баасы арзандыгын билдирди. Башка компанияларга караганда баасы арзан экен. Анан жөн эле пусоо кылып бүтүрүп бербейт экен. Полный багы эмес менен ремонт менен аягына чейин жеткирет экен. Ош шаардык мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасынын түзүлгөнүнө 6 жыл убакыт болду. Анын алкагында муниципалдык турак жай кечээ, бүгүн, эртең аталышындагы тегерек стол болуп өттү. Учурда муниципалдык ипотекалык ишканасы 2 программанын негизинде иш алып барышат. Биринчиси ипотекалык, экинчиси үлүштүк курулуш программасы. Банктар менен тейлешүүлөр жүргүзүп жатабыз. Депозиттик эсептердин жыйынтыгында узак мөөнөттүү кредиттөө шарты менен үлүштүк курулуш программасындагы мөөнөтүн 15 жылга чейин узарталы. Ошол эле мезгилде ипотекалык шарттагыдай кылып үстүнө пайызды кошпой ишке ашыралы деген ниетте болуп атабыз. Ал жөнөкөй механизм. Ипотекалык кредитти алышат жарандар, ал акчаны алдын ала депозитке коюу аркылуу депозиттик пайданы ошол пайыздар жабууга сарптап, адам пайда көрүүнү көздөбөй, элибизге арзаныраак пайыз түшүшсүн деген ниетте иш алып жатабыз. Ипотекалык ишкана эң алгачкы салган үйү 90 баатирлүү болгон. Баатир алуу боюнча ишканага 1400 жаран кайрылып, үй алуу боюнча арыз калтырган. Арыздарда атайын түзүлгөн комиссиянын тобу карап чыгып бөлүштүргөн. Эң соңунда мен эсимде ошол айрым жарандар баары бир ынанбастан, мыйзамдык жагынан күмөн саноо болуп, сотко кайрылган учурлар да болгон, бирок соттук териштирүүлөр болгон. Ага чейинки канчалаган жанагы башка мамлекет укуктук органдарга кайрылуулар текшерип, биз комиссия принципиалдуу иштөө менен биз турак жайды бөлүштүрүүнү акыйкат камсыз кыла алдык деп айта алабыз. Конференциянын жүрүшүндө пресс-тур уюштурулду. Анда Турсунбаева 28 дарегиндеги көп кабаттуу турак жайдын курулушуна старт берилип, капсула салынды. Мындан сыркары курулушу жүрүп жаткан бир нече объекттерге барып, курулуш иштеринин жүрүшү менен жеринен маалымат беришти. Бул жерде курулуш боюнча айта турган болсом, курулуш сапаты боюнча жакшы жүрүп атат. Өз убагында 350 маркадагы бетон менен камсыздалып, бетондун кубиктери строй сертификацияга тапшырылып турат өз убагында. Андан сырткары дуалдар жөнүндө айта турган болсом, дуалдары газоблоктон турат. Газоблокторду бул Ташкент шаарынан атайын алынып келинди. Курулуш процессин тездетүү үчүн ал газоблоктор бул курулуш сапатын толук жооп берет. Калада ипотекалык үй алуу үчүн кезекте 30 миңдей жаран турат. Учурда ишкана 4 жерде көп кабаттуу үйлөрдү куруп жатат. Бул үйлөр пайдаланууга берилсе, 615 жаран турак жайлуу болот. Жаңылай Каныбек кызы, Адилет Нышанбаев, Ала-Тоо 24 Ош.